everyone, my name is Jacob and welcome back to Kalemko English. It's so nice to see you all again, and today I've decided to do a new video lesson about subject and object pronouns. But before we do that, let's start off with a little definition and info on what subjects and objects actually are. In grammar, subject is the part of the clause that does the action, that does a thing, and the object on the other hand is acted on, acted upon. It receives the action. Let's get to it. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. Саламатсыздарбы, мен атын Жакып, Kalemko англис тили каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен жаңы сабак кылайын деп чечтим. Бүгүн биз сиздер менен жактама ататоочтор жана алардын жөндөлүшү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Келиңиздер, анда бул жакта биринчи жактама ататоочторду баштаардан мурда биринчи сүйлөмүбүздү карайлы. Бул жакта Асан wrote a letter деген сүйлөм турат. Көрдүңүздөрбү? Асан кат жазды. Бул жакта Асан биздики жактама ататооч экен. То есть Асан бул жакта кыймыл аракетти кылып атат. Асан эмне кылып атат? Асан кат жазып атат. Ал эми бул жакта этиштен кийин бул жакта артикль турат. Андан кийин бул жакта letter. Letter бул кат. Кат кыймыл аракетти кабыл алуучу бул жерде. То есть каттын үстүндө кыймыл аракет болуп аткандыктан бул бизде жактама ататооштун жөндөлүшү болуп калды. А бул жак болсо биздики жактама ататооштун ролун ойноп атат. Ошондуктан Асан деген сөздү биз Асан эркек болгондуктан he'ге алмаштыра алабыз бул жерде. Ошондо he, эгерде Асан дегибиз келбесе, анда he wrote a letter. Ал кат жазды десек болот экен. Ал эми letterди да колдонгубуз келбей турган болсо, анда letter бул жансыз нерсе болгондуктан it деген жактама ататооштун жөндөлүшүн өзгөртүп койсок болот экен. Ошондо he wrote a letter, he wrote it. Бул аны жазды болуп калды. Келиңиздер, анда биринчи жактама ататоочтордон баштайлы. Өзүңүздөр көргөндөй I бул мен. You, сен же болбосо сиз. He бул эркектерге тиешелүү. Ошон үчүн бул жака эркек деген сөздү кашаанын ичине жазып койдум. Ал болуп которулат экен. Эркектерге тиешелүү he. She бул жакта аялдарга же болсо кыздарга тиешелүү. Ошондуктан ал. Бул деле it, ал болуп которулду. It, бирок бул жансыздарга жана жаныбарларга it тиешелүү болот экен. Андан кийин көптүк түрдөгү we бул биз деп которулду. We, биз, they, силер. Келиңиздер, башынан азыр ушул жактама ататоочторду кайталайлы. I, мен, you, сен же болбосо сиз, he, ал, she, ал кыз, it, ал жансыздарга, жаныбарларга тиешелүү. We, биз, they, алар. Мына ушулар өзүңүздөр көрүп турган жактама ататоочтор экен. Азыр биз сиздер менен ушул жактама ататоочтордун сүйлөмдө колдонулушун, сүйлөмдөгү ордун карайбыз. Келиңиздер, анда бул жакта бир канча сүйлөмдөрдү көрүп турасыздар. Кеттик, анда I read a book. Мен китеп окуймун. Бул жакта I, мен китеп окуймун деген сүйлөмдүн эң башында турат. Ар дайым бул subject pronoun, SP, subject pronoun биринчи орунда турат экен, этишке чейин турат экен. Андан кийин you are clever, сен акылдуусуң. You are clever. Дагы эле you жактама ататоочу сүйлөмдүн башында жардамчы этишке чейин турат. Бул жакта а биздин to be этишинин формасы. You are clever. Кийинки сүйлөмгө келсек, келиңиздер, анда he plays tennis well. Ал теннисти аябай жакшы ойнойт. Жакшы ойногондуктан биз бул жакта жакшы ойнойт деген сөз well, бул жакта ойнойт этишибиз, бул болсо object, теннис же болбосо жактама ататооштун жөндөлүшү. Ал эми he, көрдүңүздөр, ал деген сөз сүйлөмдүн башында турат.
She can cook. Ал тамақ жасай алат. Ал қыз же ал эже тамақ жасай алат. She can cook. Дагы эле she модалдык глаголдун алдында турат. She can cook. Андан кийин it. It бул жакта жансыздарга жана жаныбарларга тиешелүү деп айттык. Ошондуктан itти биз бул жакта сүйлөмдүн башында колдондук. Негизинен өзүңүздөр байкап аткандай бардык жактама ата тоштор сүйлөмдүн башында турат. It has a long tail. Бул иттин, бул мышыктын узун куйругу бар. Кийинки өтөбүз. We are from KG. We are from Кыргызстан. Биз Кыргызстанданбыз. Дагы эле бул жакта to be турат, өзүңүздөр көргөндөй. To be'нин формасы a турат. Көптүк түргө келе турган. Gördüğünüzler we biz degenden keyin a турат. Кийинки өтөбүз, эң акыркы өтөбүз, анда they speak English fluently. They speak Chinese fluently. They speak Japanese fluently. Алар кытайча свободно сүйлөшөт, алар япончо свободно сүйлөшөт. Көрдүңүздөр, they жактама ататоочу сүйлөмдүн эң башында турат. Жана бир момент бар. Ушул жердеги жактама ататоштордун арасындагы I сүйлөмдүн ортосуна келген учурда дагы чоң тамга менен жазылат. I мен деген сөз. А башкалары кичирээк тамга менен жазылышы мүмкүн сүйлөмдүн ортосунда келе турган болсо. Жалгыз I кайсы жерде турбасын чоң тамга менен жазылат. Келиңиздер анда сүйлөмдөрдү кайталайлы. I read a book. You are clever. He plays tennis well. She can cook. It has a long tail. We are from KG. They speak English fluently. Көрдүңүздөр. I, you, he, she, it, we, they. Жактама ататоштору сүйлөмдүн башында. Ал эми сиздер менен азыр биз ушул жактама атоштордун жөндөөлүшүнө өтөбүз. Биз азыр ушул айдан кантип жөндөөлүшүн жазайбыз, ошону үйрөнөбүз. Биз ошол эле he, she, it, we, you, they'ди кайра бул жакта жөндөөлүшүнө салабыз дагы өзгөрткөндү үйрөнөбүз. Now we will learn to modify object pronouns from the subject pronouns. Let's get to it. Келиңиздер анда өзүңүздөр көргөндөй бул жакта I көрдүңүздөр, бул жакта I миге өзгөрдү. Ми бул жакта мага же мени деген переводту котормону берет. Бул жакка бир гана переводун жаздым, мага деген жазып койдум. Экинчи көрдүңүздөр, you бул өзгөргөн жок. You өзгөргөн жок, бирок которгондо сөз түрдө которулуш өзгөрөт. Бул жакта сен, сиз, а бул жакта сага, сизге, сени, сизди. Мисалы. Андан кийин келиңиздер, бул жакта him. Кечиресиздер, himдин алдында мен туура эмес жаздым. Негизи бул he. He көрдүңүздөр, эмнеге өзгөрүп кетти? Himге өзгөрдү. Him. Бул жакта ал, а бул жакта которулушу ал балага, ал эркек адамга же ага. Мындайча айтканда же аны деп да жазып койсок болот экен бул жакта. Аны ага болуп которулду ошондо. Ал эми келиңиздер, she айымдарга, кыздарга тиешелүү. Here'ге өзгөрдү. Дагы эле ошол перевод бул жакта ал кызга же ал кызды болуп которулат. Андан кийин сразу бизге өтө берели. Биз деген сөз негизи we эле. We эмнеге өзгөрдү? As бизге, бизди болуп өзгөрдү. Андан кийинки өзүңүздөр көргөндөй they бул жакта жөндөөлүшүндө themге өзгөрдү. They, them, аларды же болбосо аларга болуп өзгөрдү. Келиңиздер анда сиздер менен азыр ушул жактама ататоштордун жөндөөлүшүндөгү сүйлөмдөргө карайбыз. Now let's please look at the sentences with object pronouns. You wrote a letter to me. Сен мага кат жаздың. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта you жактама ататоочу сүйлөмдүн башында турат. Анткени которулуш деле сен или сиз деп болот. Сиз, сен мага кат жаздың. Мага. Көрдүңүздөр, I эмнеге өзгөргөн? Миге өзгөргөн. Ал эми бул жакта ми турат. Ушул жерге биз мисалы үчүн кайра I коюп койсок, туура эмес болуп калат экен.
You wrote a letter to I десек болбой алат экен. Туура варианты You wrote a letter to me, to him, to her, to us, to them. Мисал үчүн. Кеттик анда кийинки сүйлөмгө өтөбүз. I give it to you. Көрдүңүздөр, мен деген жактама ата тоочу турат. Бирок бул жердеги you өзгөрбөстөн сүйлөмдүн аягына келгенине карабастан котормосу сага же болсо сизге, сизди, сени болуп которулат. I give it to you. I give it to you. Мен муну сага берип атам. Мен муну сага берем. Сага. Кийинки өтөбүз. We like him. We like he деп койсок болбой калат экен. Мисалы бул жерге we like he деп жазып койсок, туура эмес болуп калат экен. We like he. Биз жакшы аны болуп калат экен. Биз аны жакшы көрөбүз. We like him. Аны. Бул жакта him аны деген котормону берет. She'ге өтөбүз. Келиңиздер. She эмне өзгөрдү? Her өзгөрдү. Say hi to her. Ага салам айтыңыз. Ал кызга, ал айымга салам айтыңыз. Бул жакта дагы эле she her өзгөрдү. Анткени ага, ал айымга, ал кызга салам айтыңыз. Келиңиздер кийинки өтөбүз. That book is for us. That book is for us. This book is for us. Бул китеп, тигил китеп биз үчүн, бизге. Ошондо us деген бул we'ден келип чыкты. We'нин котормосу биз, ал эми us бизге, бизди. That book is for us. Бул китеп биз үчүн, бизге. Эң акыркы сүйлөмгө келебиз, келиңиздер. They, алар деген сөз, аларга, аларды болуп котолду. Them. Келиңиздер. We won't go against them. Биз аларга каршы барбайбыз. We won't fight against them. Биз аларга каршы согушпайбыз. Көрдүңүздөрбү? Бул жактагы they, themге которулду, өзгөрдү. Котормосу аларды, аларга. We won't go against them. Аларга каршы чыкпайбыз. Менимче бул тактоочтор сиздерге, жактама ата тоочтор сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Өзүңүздөр көргөндөй жактама ата тоочтор жана алардын жөндөлүшү жөнүндө биз ушул сабакта сөз кылып атабыз. Келиңиздер жакшы жатташ үчүн кайталайлы. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Көрдүңүздөр, жактама ата тоочтор булар. I, you, he, she, it, we, they. Ал эми алардын жөндөлүшү I, meге, you, youга, he, him, she, her, it бойдон калды, we, us, they, them. Менин оюмча сиздерге бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгер сиздерге биздин сабагыбыз жаккан болсо анда бизге лайк басыңыздар жана Kalem Education сайтына YouTube'дан кирип жазылыңыздар. I hope this lesson was interesting and informative. If you liked our video lesson, please give it a thumbs up and subscribe to our channel. Until next time. Hi, my name is what? My name is